интернет маалымат булактарында жүрөт, укук коргоо органында иштеген, 2 оперуполномоченный Ала Меден районунда иштеген. Мас акыбалында 21 жаштагы жөндөн жөн эле астынан чыккан баланы тепкичтен кармап алып, сабап, ал бала реанимацияда ошол оор акыбалда эсине келбей, кайра келип жатат. Ошондуктан бул маселе боюнча чечимдүү чараларды кабыл алынды. Казакстандын маданият министринин айтканы боюнча да, ал айтып атпайбы, Чыңгыз Айтматовдун ушул чыгармалары 40-50 жылдары көрөбөш кылып кетет. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы менен ал киши тааныш эмес, окуган эмес. Акылды тайкы маданият министринин пикири, жалгыз өзүнүн гана пикири. Ага бүт жалпы казак эли да каршы чыгып атат соцсеттерде. Ошондуктан ал ошол Айтматов ошол министрге окшогон жан дүйнөсү жарды маңкурттар жөнүндө айткан. Урматтуу депутаттар, азыр мына коомчулукта чынында эле ушул неправительственный организациялар шпион экенге чейин деген түшүнүктөр бар да. Бул туура эмес түшүнүктү ушул мамлекеттик кээ бир органдар, ушул мыйзамды колдогондор жеткизип атат. Бул туура эмес. Мамлекеттик уюмдар бул эмне? Бул жанагы туберкулез менен урушуп, туберкулезге каршы иштеп аткандар, глобальный фонд бул СПИД менен каршы иштеп аткандар. Врачи без границ деген биздин Минздрав саламаттыкты сактоодогу толгон такой проектлерди ушулардын жардамы менен жүргүзүп атпайбызбы? Бул эл аралык мамлекеттик эмес уюмдар, биздин мамлекеттик эмес уюмдарга жардам берет, түшүндүк биз. Биз азыр ушул жарандык коомдорго мындай тоскоолдук жасап атабыз да. Эгерде сөз эркиндиги, таза шайлоо, күчтүү жарандык коом дегенде эмне зыяны бар бизге? Мына эшикте болуп аткан митинг дагы ушул күчтүү жарандык коом дегенди билдирет. Адамдар өзлөрүнүн укугун билгизип, ассоциацияга өз кызыкчылыктары менен келип, парламенттин ачында маданияттуу митинг жасап атканы да бул күчтүү жарандык коом дейт. Рахмат.